Азыр биз Ак Суу районунун Мукур айылындагы Котур булактын жээгинде отурабыз. Бул жердеги булакты жергиликтүүлөр адамдын терисине чыккан ар кандай жараларга, ошондой эле адамдын ички организминдеги түрдүү ооруларга дава деп келишет. Бул булактын качан пайда болгону туурасында так маалыматтар жок. Бирок анын ыйыктыгы жана дарылык касиети тууралуу бир тууламыштар, окуялар айтылып келет. Бул булак адам ата жаралгандан бери бар да, бул булак. Мунун дарылыгы абдан чоң экен. Алында котурларды бир-эки жуунса айыгып кетет экен. Котур булакты бир топ жылдан бери Абдырайым Сапаров көзөмөлдөп келет. Ал булактын айланасын көрктөндүрүп, тазалыгын карап, алыс жакындан келген зыяратчыларды тосуп алат. Бул кызматтары үчүн эч кимден акча деле албайт. Королоңдарды уруксат берди. Ушул заманда королодум. Бу жерде бир дарак жок эле. Эч нерсе жок эле. Şu daraqlar tegip, qarab, ағартып, көгөртүп, карсайдым. Менен балам өткүзүп берген. Булакка сыйынуу үчүн өлкөнүн 4 тарабынан алгана турсун коңшу Өзбекстандан да зыяратчылар келишет. Алардын арасынан оорусуна шыпа тапкандар да көп болгонун жергиликтүүлөр айтышат. Алардын пикиринде булактын дарылык касиети анын жогору тарабындагы мөрзөгө байланыштуу болушу мүмкүн. Бирок ушул кезге чейин мөрзөнүн орду табылган эмес. Жана ага кайсыл инсан коюлганы туурасында да так маалыматтар жок. Мурун илгери ошо аксакалдардын айтуу бойгондо 50 жер болгон дейт да. Түнкүзүн адамдар өтө албаган дейт. Неденчи адам мас болгондуктан баягы ар жерде адам болгондо түндө эч ким өтө албай. 50 болгондон кийин баягы адам отурукташып, жыштык көйүп, түтүн, ыш, ушунакай машина, техника көйгөн сайын мунун ээстери кетип калган дейт да, ташташып койчу эми болду эми адам көйдү депчи. Булак дартына дава издегендер менен катар бүтүндөй Мукур айылынын жашоочуларына пайдасын тийгизүүдө. Анткени элеттиктердин басымдуусу Котур булактан тартылган түтүктөрдөн ичимдик суу ичип келет. Олбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу.